Кармалган орусиялык 4 журналист: Антонина Фаворская, Сергей Карелин, Константин Габов жана Артем Кригер. Алар экстремизм боюнча соттолуп, маркум оппозициялык лидер Алексей Навальныйдын тыюу салынган коррупцияга каршы фондунда иштегени үчүн күнөөлүү деп табылды. Журналисттер 5,5 жылга абакка кесилди. Приговор является незаконным. Бул мыйзамсыз, адилетсиз чечим. Күнөөсү далилденген жок дейт алардын биринин адвокаты. Кремль сынчысы Алексей Навальный темир тор артында көз жумганына 1 жылдан ашты. Бирок анын үй бүлөсү жана санаалаштары ал киши колдуу болгонун айтышат. Бийлик анын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирген. Деген менен Навальный менен байланышы болгон адамдарга кысым көрсөтүүнү улантышууда. Алардын катарында январда камалган бул 3 юрист да бар. Аларды да экстремизмге айыпташкан. Көптөн бери дүйнөнүн көңүлү Орусиянын Украинадагы согушунда болуп келгени белгилүү. Бирок орус бийликтери саясий оппоненттер деп эсептеген адамдарга каршы өз өлкөсүндө да согуш жүргүзүп жаткандай. Деген менен кээ бир учурда жеке чыр-чатакты чечүүдө репрессиялык мыйзамдар да колдонулуп жатабы? Биз былтыр жер тилкесине байланыштуу коңшусу Ирина менен уруша кеткен чаштарач Анна Александровна тууралуу баяндаганбыз. Алардын араздашуусу Аннаны Украинадагы согушту сындаган билдирүүлөрдү жайгаштырган деген айыптоолор менен аяктаган. Бүгүнкү күнү ал 5 жылдан ашуун убакытка эркинен ажыратылган. Аны бийликти сындагандарга каршы мыйзамдын негизинде соттошкон. Аталган мыйзам Орусия Украинага басып киргенден кийин кабыл алынган.